Саламатсыздарбы урматтуу эже агайлар. Бүгүнкү биздин сабагыбызда дүйнөдөгү тоолор боюнча маалымат алабыз. Жалпысынан дүйнөдөгү тоолордун өзгөчөлүктөрү, алардын жайгашкан орду, дүйнөдөгү эң бийик 10 тоо боюнча бүгүнкү сабагыбыздын максаты алардын жайгашкан ордун аныктоо жана билүү болуп эсептелет. Жалпы эле тоо деген эмне? Тоо деген негизинен алганда тоо негизги бөлүктөрү боюнча айтып кетсек, этеги, боору, чокусу деп аталат. Тоо деңиз деңгээлинен миңдеген километрге көтөрүлүп, өтө тилмеленген, жер кыртышынын бүктөлүү жана келки бөлүктөрүнүн структурасы менен айырмаланган жер бетинин зор бөлүгү болуп эсептелет. Кыргыздар тоолорду өлчөмүнө, бийиктигине жана түзүлүшүнө жараша кыркатоо, ала тоо, теңир тоо, опол тоо, токол тоо деп аташкан. Жер бети боюнча жүздөгөн километрге созулуп, туурасы да жүздөгөн километрге жеткен тоолор бар. Мисалы, теңир тоо узундугу 4200 километрден ашык, туурасы 300-450 километрге жетет. Эң бийик чокусу 7439 метрге жетет, жеңиш чокусу. Дүйнөдөгү эң узун тоо бул Анды тоосу, узундугу 9000 километр. Дүйнөдөгү эң бийик тоо Гималай тоосу. Андагы эң бийик чокуу Жомолунгпа чокусу, бийиктиги 8848 метр. Жалпы эле тоолор өлчөмүнө, түзүлүшүнө, пайда болгон жашына жараша тоо кырчоосуна, тоо системасына, генезиси жана геологиялык өнүгүү тарыхы жалпы бир болгон кырка тоолордун жыйындысы болуп эсептелет. Мисалыга, Чоң Кавказ, Урал жана башка тоолор. Ошондой эле тоолор эң негизинен алганда тоолуу аймакта маанилүү болгон экзогендик процесстерге бөлүп айтып кетебиз. Мисалыга, үбөлөнгөн, эрозия, нивация, мөңгү процесстери, материалдардын каптал боюнча оошу жана башка жер бетиндеги түзүлүшү боюнча тоолор бийик тоо, орто бийик тоо, жапыс тоо рельефине жараша ажырайт, бөлүнүп турат. Жалпысынан биздин дүйнө жүзүндө көптөгөн өзгөчө тоолор бар. Андан кийин биз айтып жаткандай эле эң ири тоо кыркаларынын тоо тизмектери, алкактары булар бүтүндөй континенттер боюнча созулат. Алар Альпы, Гималай тоо тизмеги, Анды, Кордилер тоо тизмектери деп аталат. Сиздер көрүп жаткандай эле Альпы тоолору жана Кордилер, Анды Кордилер тоолору өзгөчө тоо деп айтып келебиз. Андан кийин дүйнө жүзүндөгү тоолор атайын мына көрүп тургандай эле күрөң түстө боелот. Эгерде ушул күрөң түс канча коюланган сайын биз тоолордун ошончолук бийик экенин жана бийик тоолуу аймак экендигин билебиз, түшүнөбүз. Андан кийин дүйнө жүзүндөгү ар бир материкте өзгөчө тоолор белгиленип жазылган. Азыр буларды ар бирин өз алдынча картадан аныктап белгилеп алабыз. Мисалыга, Гималай тоосу дүйнө жүзүндөгү эң бийик тоо. Чокусу Жомолунгпа чокусу, бийиктиги 8848 метр түзөт. Андан кийин Чыгыш Африка бөксө тоосу, эң бийик чокусу Килиманджаро, бийиктиги деңиз деңгээлинен 5895 метр. Андан кийин Анды тоосу. Анды тоосундагы эң бийик чокуу Аконкагуа 6960 метр. Андан кийин Кордилер тоосу. Кордилер тоосунун эң бийик чокусу Маккинли 6194 метр. Андан кийин Антарктида материгиндеги Элсуорт тоосу, эң бийик чокусу Винсон 5140 метр. Ошондой эле Австралия материгинин чыгыш бөлүгүндө орун алган чоң суу бөлгүч кырка тоосу. Анын эң бийик чокусу Касюшка, бийиктиги 2228 метрди түзөт. Эң негизинен алганда ар бир материкте өзгөчө тоолор бар, бирок Евразия материгинде дүйнө жүзүндөгү тоолордун ичинен эң көп тоолуу аймак деп атап кетебиз. Дүйнө жүзүндөгү эң бийик тоо бул Гималай тоосу. Биз айтып жаткандай эле эң бийик чокусу Жомолунгпа чокусу, бийиктиги 8848 метр. Андан кийин Памир тоосу. Памир тоосунун чокусу Коммунизм чокусу, бийиктиги 7495 метрди түзөт. Ошондой эле
Тянь-Шань тоосу эң бийик чокусу Жеңиш чокусу, бийиктиги 7439 метрди түзөт. Ошондой эле Кавказ тоосу Эльбрус чокусу, бийиктиги 5642 метр. Андан кийин Альпы тоосу, бийиктиги Монблан чокусу 4807 метрди түзөт. Алтай тоосу Алтай тоосунун чокусу Белуха, бийиктиги деңиз деңгээлинен 4506 метрди түзөт. Саян тоосунун чокусу Мунку Сардык чокусу, бийиктиги 3491 метрди түзөт, деңиз деңгээлинен бийиктиги. Апеннин тоосундагы чоку Корно Гранде, бийиктиги 2912 метрди түзөт. Карпат тоосундагы эң бийик чоку Герлаховск-Штит, бийиктиги 2655 метрди түзөт. Жана Скандинавия тоосу, андагы эң бийик чоку Галдхоппигген деп аталат, бийиктиги 2469 метрди түзөт. Андан кийинки өзгөчө материк бул Африка материги. Африка материгиндеги эң бийик тоо Чыгыш Африка бөксө тоосу, андагы чоку Калиманджаро чокусу. Эфиопия тайпак тоосу, бул Эфиопия тайпак тоосу дагы Африканын чыгыш аймагында орун алган. Эң бийик чокусу Расташан, бийиктиги 4620 метрди түзөт. Атлас тоосунун эң бийик чокусу Тупкал, бийиктиги 4165 метрди түзөт. Дракон тоосундагы эң бийик чоку Тхабана Нтелиана деп аталат, анын бийиктиги 3482 метрди түзөт. Ошондой эле Кап тоосундагы эң бийик чоку Компасберг деп аталат, бийиктиги 2502 метрди түзөт. Кийинки материгибиз бул Түндүк Америка материги. Түндүк Американын батыш тарабы көптөгөн кыркатоолорго бай өзгөчө Кордилер кыркатоосу орун алган тоо деп атап кетебиз. Кордилер кыркатоосунун эң бийик чокусу Маккенле, бийиктиги 6194 метр. Жана ошондой эле бул аймактарда жанар тоолор дагы бар, вулкандар. Арисова вулканынын деңиз деңгээлинен бийиктиги 5700 метрди түзөт. Шаста вулканынын бийиктиги 4317 метр. Тахмулко вулканынын бийиктиги 4217 метр. Скалистые тоосунун бийиктиги, деңиз деңгээлинен бийиктиги Элберт чокусу 4399 метрди түзөт. Жана ошондой эле көмүрдүн мекени болгон өзгөчө тоосу Апалач тоосу. Ал тоонун эң бийик чокусу Митчел, бийиктиги 2037 метрди түзөт. Андан кийинки материгибиз бул Түштүк Америка. Түштүк Америка материги дагы дүйнөдөгү өзгөчө материктердин бири. Бул материктин дагы батыш тарабы тоолуу аймак болуп эсептелет. Эң негизинен Анды тоосу. Аконкагуа чокусунун бийиктиги 6960 метр. Андан кийинки чокусу Илиампу чокусу, бийиктиги 6421 метр түзөт. Бул аймактарда эң негизинен өзгөчө болгон Гвинея бөксө тоосу. Гвинея бөксө тоосунун эң бийик чокусу Неблина чокусу, бийиктиги 3014 метрди түзөт. Бразилия бөксө тоосунун эң бийик чокусу Бандейра, бийиктиги 2890 метр түзөт. Жалпысынан бул аймактарда дагы вулкандар бар. Чимборасо вулканы, бийиктиги 6310 метр. Рис вулканы, деңиз деңгээлинен бийиктиги 5400 метрди түзөт. Кийинки материгибиз бул Австралия материги. Австралия материгиндеги эң бийик өзгөчө чоң суу бөлгүч кыркатоосундагы Касюшка чокусу, деңиз деңгээлинен бийиктиги 2228 метр түзөт. Жана Жаңы Зеландия аралындагы Жаңы Зеландия тоосу, анын бийиктиги Кукка чокусу 3764 метр. Жана Жаңы Гвинея аралындагы Жаңы Гвинея тоосу Майя чокусу, бийиктиги 5029 метрди түзөт. Ал эми түштүк уюлда орун алган эң өзгөчө Антарктида материги. Бул материкте Элсуорт кыркатоосундагы эң бийик Винсон чокусу бар. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү эң ири вулкандардын бири болгон Эребус вулканы, анын бийиктиги 7494 метрди түзөт, деңиз деңгээлинен бийиктиги. Мына ушундай ар бир материкте өзгөчө тоолор жана чокулар бар деп атап кетебиз.
Жалпысынан дүйнөдөгү 10 бийик тоо боюнча мен сиздерге маалымат айтайын дедим. Эң негизинен 10 бийик тоо. Тоо эмне экендигин баарыбыз дүйнөдөгү эң бийик тоо, бирок канчанчыбыз дүйнөдөгү эң бийик тоо экенин, же 3-чү же 4-чү экендигин баарыңыздар эле билесиздерби? Бирок албетте, дүйнөдөгү эң бийик тоо болгон Эверест чокусунун артында тоолор дүйнөдөгү бар бир гана өзгөчө тоо деп айтууга болот. Ошондой эле дүйнөдөгү 10 бийик тоо булар Евразия материгинин Азия бөлүгүндө орун алгандыгын баарыбыз биргеликте маалымат алабыз. Анда биринчи тообуз бул Эверест тоосу, экинчи тоо Каракорам тоосу, үчүнчү Канченжунга тоосу, 4-чү Лохс тоосу, 5-чи Макалу тоосу, 6-чы Чуёй тоосу, 7-чи Дахулагари тоосу, 8-чи Манаслу тоосу, 9-чу Нанга Парбат тоосу деги эле ушундай өзгөчө дүйнө жүзүндө бийик болгон деңиз деңгээлинен 8000 метрден жогору болгон 10 тоо боюнча бүгүнкү сабагыбызда маалымат алабыз. Биринчибиз Эверест тоосу. Эверест тоосу дүйнө жүзүндөгү Гималай тоосу деп атап кетебиз. Мына ушул жерде өзгөчө чокусу бар, Джомолунгма деген чокусу бар тоо деп эсептелет. Бул чокунун бийиктиги 8848 метрге жетет жана Гималай Тибет Кытайдын автономдуу аймагы. Ага чыккан биринчи европалык саякатчылар, альпинисттер 1953-жылы Тенгиз Норгай жана Сарен Эндумут Хирле болгон. Булар эң негизинен ушул Гималай тоосундагы Джомолунгма чокусун багындарган. Эверестте китептер, сүрөттөр, топтомдор, ал тургай кинофильмдер бар. Бүгүнкү күндө анын чокусу Меккеге окшош болуп калгандыгын айтылган. Сүрөттөр аз эмес. Ал жерде жетүү үчүн кезекке турган адамдар ушунчалык көп болгондугун бул коркунучтуу деп айтууга болот. Жылдан жылга альпинизм мезгилде дүйнө жүзү боюнча биригүүгө аракет кылган адамдар келишет. Кээде бактысы бар, кээде чокусу жок, негизги лагерь. Ушундай бийиктикке жете албагандар лагердин өзүнө чейин машакаттуу жөө жүргөнү жакшы көрүшөт. Бирок бул Гималай тоосундагы Джомолунгма чокусуна жетүү дагы эң өтө татаал деп айтууга болот. Ошондой эле экинчи бул Каракорам тоосу. Бул тоо Пакистан менен Кытайдын ортосунда орун алган жана анын деңиз деңгээлинин бийиктиги 8611 метрди түзөт. Бул тоону К2 деп да атап коюшкан. Өзгөчө бул Индия эң негизинен Британ Индиясынын улуу тригонометриялык изилдөө тарабынан бул тоо изилденген. Бирок бул тоону жалпысынан жапайы тоо деп аташат көпчүлүгү. Кыргызчага которгондо жапайы тоо дегенди түшүндүрөт. Жалпы эле 2020-жылга чейин эч качан кыш мезгилинде бул чокуга эч ким жеткен эмес. Бул тоо өзү айтып тургандай эле тилмеленген туризм тармагына тоо чокуларына жетүү үчүн туристтерге аябагандай кыйынчылык жараткан тоо деп айтууга болот. Андан кийин Канченжунга тоосу. Бул тоо Гималайдын чегинде, Непал менен Индиянын ортосунда жайгашкан тоо. Бийиктиги 8586 метр түзөт. Анын 3 чокусу эки элдин чек арасында, калган экөө Непалда, Таплежун районунда. Бул 1852-жылга чейин дүйнөдөгү эң бийик тоо болгон. Андан кийин Эвересттин бар же бийик белгисиз болгондуктан эмес, эсептөөлөр туура эмес жүргүзүлгөндүктөн жаңы изилдөөлөрдөн кийин чындыгында бул тоону эң бийик эмес экендигин аныкташкан. Андан кийин Лохотс тоосу. Лохотс тоосу бул Гималайдын Непал менен Тибеттин ортосундагы тоо. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 5816 метрди түзөт. Чындыгында эле абдан белгилүү тоо. Бул чындыгында Эверест тоосуна жакын жайгашкан. Лохотсенин чокусу
Эң негизинен Эверестке көтөрүлүп турат. Эвересттин базалык лагеринен баштап 3 лагерге өткөнгө чейин, андан кийин Лохетс бечинен рейс коридоруна барат. Ошол чокуга жеткен жер Лохетс тоосу деп аталат. Эвересттин иниси деп да атап койсок болот. Анча-мынча жагымдуу эмес. Андыктан ар дайым эл аз топтолот. Анын эң жогорку чокусунун бийиктиги чокусун биринчи жолу 1556-жылы изилдеп жетишкен. Лхотсе ортоңку деп аталган. 2011-жылы Россиянын экспедициясынын негизинде ушул чокуга дагы бир жолу чыгып келишкен. Андан кийинки тообуз Макалу тоосу. Бул Макалу тоосу Гималайдагы Непал менен Тибеттин ортосундагы аралык жана деңиз деңгээлинин бийиктиги 5485 метр түзөт. Бул Непалда Эверест массивинде 8000 метрден ашкан 3-чү тоо деп аталат. Француз экспедициясынын биринчи жолу 1955-жылы өзүнүн туу чокусуна жеткен. Бул абдан маанилүү болчу. Анткени ал жакта жалпы 10 изилдөөчү жүрүп туруп, ошол кездеги кадимки нерсе топтор бир болуп экөө бактылуу болгон. Анткени калган адамдар мына ушул тоодо көз жумган деп айтууга болот. Ошондой эле Чоою тоосу. Бул тоо Непал менен Тибеттин ортосундагы аралыкта орун алган тоо. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 8118 метр түзөт. Ал дүйнөдөгү эң бийик тоолордун катарында 6-орунда ээлейт жана 8 метрлик тоолордун ичинен 4-орунда турат. Бийиктигине карабастан бул кыргызчага которгондо жакшы тоо дегенди билдирет. Ал тоого чыгуучу эң оңойлорунун бири. Неге? Анткени анын буурлору жумшак жана акырындык менен көтөрүлөт. Мындан тышкары ал Нангла ашуусуна жакын. Тибет менен Хумбо шерпасынын ортосундагы бул популярдуу соода жолунан бир нече чакырым алыста жайгашкан өзгөчө тоо болуп эсептелет. Кийинки тообуз, 7-чи тообуз Дахуллагари тоосу. Бул Дахуллагари тоосу Непалда жайгашкан жана анын деңиз деңгээлинин бийиктиги 8167 метр түзөт. Бул абдан жөнөкөй көрүнөт жана биринчи жолу 13-жылдын ичинде 13-жылдын 1960-жылы майында 60-жылдын чокусуна жетишкен. Бул тоо Гималай тоосундагы 145 чакырым айырмаланып турган жакынкы аймактагы эң сонун тоо деп эсептелет. Андан кийин Манаслуу тоосу. Манаслуу тоосу бул Непалда жана анын бийиктиги 8163 метрге жетет. Анын аты санскриттен келип чыккан. Манаса бул эң негизинен алганда акыл дегенди билдирет. Жан же акыл дегенди билдирет. Жалпысынан алганда эң жогорку чокусуна жетүүгө 9 жыл болго аракет кылышкан. Андан кийинки тообуз бул 9-тоо Нанга Парбат тоосу. Нанга Парбат тоосу бул бийик тоо Пакистанда жайгашкан жана анын бийиктиги 8216 метр түзөт. Бул Гималайдын батыш тарабындагы Гилгит Бальтистан аймагындагы Диамер районунун чегинде. Анын аталышы дагы санскрит тилинен келип жылаңач тоо дегенди билдирет. Бул бир жашыл өрөөн менен курчалган бийик тоо. Бардык аймагы өзгөчө. Жалпысынан бул тоону биз жылаңач тоо деп да атап койсок болот. Ошондой эле 10-чу тообуз Аннапурна 1. Бул Аннапурна 1. Себеби бул тоо өзгөчө тоо. Бул тоо Непалда жайгашкан, деңиз деңгээлинин бийиктиги 8091 метрди түзөт. Бул дүйнөдөгү эң белгилүү тоолордун бири. Жана биз буга чейин сөз кылган тоолордун арасынан бул тоону биз эң өзгөчө тоо деп атап кетебиз. Анткени бул тоо
Альпинисттердин арасында көрсөткүчү боюнча эң жогорку айтып жаткан өлүмдөр менен аяктаган тоо деп да атап кетишет. Анткени бул тоого барган альпинисттердин 32% өлүмгө дуушар болгон. Жалпы эле бул тоо эң негизинен алганда туризм тармагына азыркы учурда жакшы өнүгүп жаткан тоолордун бири. Эми биз айтып жаткандай эле атайын мына карталардын негизинде баарыбыз биргеликте тоолордун чогуларын дептерге жазып аныктап алабыз. Биринчи Кардилер тоосу. Кардилер тоосунун чокусун жазабыз дептерге. Экинчи Анды тоосу. Анды тоосунун чокусун да контур картага жазабыз. Үчүнчү Апалач тоосу, анын чокусун дагы жазабыз. Төртүнчү Скандинавия тоосу. Бешинчи Пиреней тоосу. Алтынчы Альпы. Жетинчи Урал. 8 Кавказ. 9 Атлас. 10 Гималай. 11 Тянь-Шань. 12 Чыгыш Африка бөксө тоосу. Мына ушул 12 тоонун чокулары менен баарыбыз биргеликте дептерге жазабыз. Андан кийин атайын мына жерде сан менен жазылган. Бул сандарга биз чокулардын бийиктиктерин жазабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп контур картага бул сандарда кайсы тоолордун чокулары бар экенин аныктап, контур картага жазып чыгабыз. Ошондой эле картадан тоолордун аттарын атап жазгыла. Баарыбыз биргеликте мына ушул картадагы тоолордун аттарын жазабыз. Биринчи бул Чоң суу бөлгүч кырка тоосу. Экинчи Гималай тоосу. Үчүнчү Кунлун тоосу. Төртүнчү Тянь-Шань тоосу. Бешинчи Урал тоосу. Алтынчы Апалач тоосу. Жетинчи Скалист тоосу. 8 Кордилер тоосу. 9 Элсуорт тоосу. 10 Анды тоосу. Баарыбыз биргеликте мына ушул тоолордун кайсыл жерде жайгашканын картанын негизинде аныктап чыгабыз. Анда эмесе баарыбыз эң негизинен үй тапшырманы аткарабыз деп ойлойм. Биринчи контур картадагы дүйнөдөгү ири тоолорду жазуу, экинчи контур картага дүйнө жүзүндөгү чокуларды жазуу. Анда бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар демекчимин.